Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган 4 бөлмөлүү үй, кошумча 2 бөлмөлүү временка, бул жагы тосулган, бак дарагы менен бүт бардык шарттары менен сатыкка коюлду. Жери да кенен 8 же 9 сотик чыгып калат достор. Бул Ош шаарынын батыш тарабында машина базардан өткөндөн кийин Кеңеш айылынан бир аз эле өткөндөгү айыл, жаңы конуш достор. Видеоны аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Балким шаардын ыз учусунан тажагандар үчүн бул видео абдан пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиздер батирде жашап, жер үйдү каалап жаткан болсоңуздар, алмаштыруу жолдору дагы каралат. Жүрүңүздөр, эми сиздерге көчө тараптан даректерин көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош Араван трассасынын боюнда, тактап айтканда Кеңеш айылынын центринде турамын. Машина базарда бардыңыздар билесиздер, андан бери өтсөңүздөр Кеңеш айылынын центри. Андагы светофордон 100 метр бери келсеңиздер, оң тарапка бурулган дал ушул көчөнү көрөсүздөр. А бул жерде болсо Ак кеме мончосу, ашканасы орун алган. Дал ушул мончонун жанынан капталдан ушул жол аркылуу түз барасыздар. Тетиги үйдү көрдүңүздөр да. Мына ушул жерден сиздер өтүп эле оң тарапка буруласыздар. Жүрүңүздөр, ошол жерден толук маалыматты беребиз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыгып туруп оң тарапка бурулдуңуздарбы? 50 метр бурулгандан кийин дал ушул экинчи катардагы сол тараптагы ушул айланасы бүт кызыл тазыл песка блоктор менен урулган үй жери сатылып жатат достор. Эми сиздерге ичкери кирерден мурда сырттан дагы сиздерге бир маалымат берип коеюн, урматтуулар. Бул негизи 18 сотук жер тилкеси ортодон тең бөлүнүп, 8 же 9 сотуктан тийип калат. Аны сүйлөшөсүздөр. Ушул тарабы сиздерге болуп калат. Ошондо сиздер мына ушул жерлерден дарбаза ачып алсаңыздар болот достор. Кааласаңыздар мына бак дарактарды кыйып туруп, ушул туштардан дагы дарбаза ачып алсаңыздар болот. Мен ошону көчө тараптан дагы айтып коюуну туура көрдүм. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мына ушул эшигиңиздердин астына чейин прожекторлор бар, иштейт буюрса. Өтө сонун, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, ыз учуудан алыс, тынч, чындап эс ала турган жай экен достор. Үйдүн ээсинин айтымына караганда, өзүңүздөргө эле кошуна болуп жашап калат буюрса. Мына ушул жерде жаңы үй салыптыр. Бул тарабы өзү жашайт. Наркы тарабын сатыкка чыгарылды. Сатайын деп ойлонуптур. $90,000 кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Айттым го, ХБК Ошский районунан башка кичи шаарча же кичи райондордон батирлер болсо алмаштыруу жолдору каралат. Эми сиздерге бөлүнө турган чек араны тартып көрсөтүп коеюн. Эки үйдүн ортолугу. Кааласаңыздар мына ушул үйдөн 1 метр бул жакта же 2 метр бул жактан. Мына ушул туштан бөлүнөт. Түз. Ошондо мына бул кокон гиласи сиздерге элешпей калат экен. Мына ушул жерден түз тетиги песка блок урулган жерге чейин барат. Мына ушул даракты көрдүңүздөр да. Мына ушул жерге чейин барып калат. Калганына көчө тараптан дарбаза ачып аласыздар. Капсалар буюрса сиздерге өтүп калат экен да буюрса. Анар бар бул жерде, өрүк бар. Мына 2-3 түп өрүк, алма, жана башка бак дарактар бар экен, кара гиластар бар. Тетиги жерде душ жана туалет орун алган достор. Тоок кепе дагы бар. Эгер тоок канаттууларды багамдей турган болсоңуздар, мына ушул сөөрү тапчандар дагы сиздерге карайт. Жүзүм бар экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Суусу чыгып турат, буюрса өзүңүздөр дагы тартып аласыздар. Бул эми бир аз негизи мурда салынган үй. Бул временка кече жакында эле курулган. Эми жашаганга болот. 5-10 жыл жашап турасыздар, жаңы үй сала турган болсоңуздар. Так бул временка жарап турат. Тандырканасы бар, очокканасы бар. Бул жагы ошол сөөрү тапчан, чайды чайпап, жан баштап жатып эс ала бересиздер. Бул жакты караң, кар жайбы, мөндүр жайбы, жамгыр жааса деле эч кыжалат болбой өзүңүздөрдүн тиричилигиңиздерди кыла берет экенсиздер. Тосуп коюп жакшы кылыптыр мына. Сонун кылып. Бул сиздерге үйгө кирерден мурда дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Бул жагында караңыздар. Кошумча жерлер дагы орун алган. Кошумча курулуш курасыздарбы же бир нерсе кыласыздарбы өзүңүздөр билесиздер. Бул жакта болсо сырттан келе турган дагы бир кичи жол бар деп койсом дагы болот. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул жол. Бул жактан дагы дарбаза ачып койсоңуздар болот, кичинеирээк.
бир уна батып батпайт, бирок адамдар каттай турган жол ачып койсоңуздар болот. Жакшы, эшиктин асты, үйдүн асты мына ушундай стояшкалар орун алыптыр. Жүрүңүздөр, эми үйгө кирели. Көп күтүп калдыңыздар окшойт. Мына ушул үй буюрса сиздерди күтүүдө. Үй издегендер чамдаңыздар, бул жер кире бериш жери. Мына сөөрү тапчаны менен тууштагы бөлмөгө кире турган болсоңуздар, азыр эми жүктөрүн даярдап жаткан учуру анча-мынча нерсеге көңүл бурбаңыздар. Бул бир бөлмө болсо, андан ары дагы бир бөлмөгө кирсеңиздер, спальный бөлмө. Байкадыңыздар, билдиңиздер. Азыр эми свет жок экен. Бир аз караңгы болуп турат. Бул бөлмөгө кире турган болсок, холл деп коебуз, холл же зал. Сиздер көрүп турасыздар видеодон. Ар бир бөлмөгө отопление кирген. Кыш печкеси дагы орун алган. Эки үйдү жылытат. Андан бул жагына өтө турган болсоңуздар, спальный бөлмө. Ошо жаш балдар уктоочу бөлмө экен. Эки керебетти көрүп турасыздар. Ар бир бөлмөгө жылуулук киргизилген достор. Асты пол экен. Эми жакшы актап-сырдап, сонун ремонт кылып, убактылуу жашап турсаңыздар болот. Ага кадимгидей жарайт экен 5-10 жыл. Эгер сразу эле чоң үй салам дей турган болсоңуздар, анда бузганга туура келет, временка буюрса сиздерге кызмат кылат. Эми, урматтуулар, суу светтери келген мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын Ош Арабан трассасынын боюнда Кеңештин центри мына жер. Андан дальше кетсеңиздер машина базар. Панорама вид сонун экен достор. Эки этаж үй сала турган болсоңуздар, полный Ош шаарынын берки тарабы гүл бар. Көп айылдарды көрсөңүздөр болот экен достор. Эми ал жака барбай эле коелу. Жайкы душ жана туалет бар, тандыркана. Бул болсо временка. Өз-өзүнчө эшик аркылуу кирип барабыз. Кана бисмилла. Бул ошол жайында, кышында олтура турган временка, кыш печкеси орун алган. Андай деле эмес, отоплениялык экен достор. Бул жакта ошо тиричилигиңиздерди кыла бересиздер, ашкана эмелектери, сиздер көргөндөрдүн бүт бардыгы калат. Бул жерде кран суусу бар, таза суу, фильтр суу дагы бар достор. Бул жакта олтуруп тамактанып, чай иче бересиздер. Бутовой техникалар, муздаткыч, газ плиталары, стиральный машиналар бүт бардыгы калат достор. Эми бул жагы болсо спальный бөлмөсү, мынакей. Спальный, бул эмелектер кетиши мүмкүн. Толук айта албайм, бирок кетиши мүмкүн. МДФ каражаттары менен потолоктор кооздолгон, люстра илинген. Бул жактан бир терезе, занавескалар тартылуу. Бул жакта болсо мына өзүңүздөр көрүп турган абалда. Жакшы. Сиздерге насип кылсын дейли. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Шаардын ычусунан тажагандар келип жашай бере турган экен. Шаарда эгерде ишиңиздер болсо, каттай бересиздер. 10-15 мүнөттүк жол. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык достор. Бул жерде кафе, ресторанга жок, кафелер бар, тамактануучу жайлар бар, мекеме ишканалар бар, магазиндер бар, кыскасын айтканда садиктер бар, кыргыз орус мектеби бар, бардыгы бар достор. Жашаган сайын жашаган келет, суу өчпөйт, тынбай чыгып турат. Суга суу десеңиз, суга суу дагы бар. Биз жыйынтыктадык. Ушул үй сиздерге насип кылсын. Ак өргөлүү болушуңуздар менен деп кое берейин, Содаңыздар берсин.